Биз ошо 2015 жылдан 2018 жылдын күз айларына чейин бир 3 жыл тыныгып алдык да. Тыныгып алдык. Ошонун бир мындай бир маселелер болду. Ошондой бир шарт болуп калды тыныгып алууга турган. Анан 18 жылдын күз айларынан баштап иштей баштадык кайра. Тактап айтканда мен төрагалыктан кетип, кайра 2018 жыл күз айларында кайра келдим да. Ошо келгенден кийин анан коомдогу ошо мындай көйгөйлүү маселелерди мындай талкуулап, ошондо байкап көрсө ошо Кытай маселеси ошол кезде мындай аябай коомчулукта, социалдык тармактарда талкууланып жаткан учур экен. Ошондо биз ошол маселени кабыргасынан коелу деп элчиликтин астында ошондой митингдерди өткүздүк. Ошол митингдин жыйынтыгында ошо биз 3 талап койгонбуз. Биринчи талап ошо кошуна Кытай Республикасындагы биздин боордош этникалык кыргыздарга карата зордук зомбулук токтотулсун. Алардын камоонуга негиз болгон баягы кайсы кылмыш жоопкерчилик кылмышка тартылганы боюнча ачык айкын жарыялагыла деген талап бул биринчи талабыбыз болду. Экинчи талап болсо Кыргызстан өлкөсүндө жүргөн мыйзамсыз чет өлкөлүк жарандар 30 күндүн ичинде Кыргызстандан чыгып кетсин деген талапты койдук. Экинчиси. Ал эми үчүнчүсү болсо баягы 10 жылдын аралыгында чет өлкөдөн келген жарандардын кыргыз жарандыгын алганы жөнүндө баягы ошонун мыйзамдуулугун аныктоо максатында атайын коомдук уюмдардан, мамлекеттик органдардан түзүлгөн комиссия түзүлүп, ошону иликтеп чыксын деген талапты койдук да. Ушул 3 талапты койгонбуз. Андан бери мына 2 айдын жүзү болду. Биринчи талап боюнча айта кетсем, биздин президентибиз ал боюнча өзүнүн оюн айткан, уккан болуш керексиздер. Баягы кошуна Кытай өлкөсүнүн ичиндеги саясатка биз аралаша албайбыз деген пикирин билдирген. Ал боюнча баягы дипломатиялык бир мындай өтө бир бул ишке мындай өзгөчө мамиле кылыш керек дегендей бир оюн айткан да. Бирок биздин аракеттер кандайдыр бир деңгээлде баягы таасир этти десем болот да. Себеп дегенде биз ошол митингде ачык айттык. Биз Кытай эл республикасына каршы чыгып аткан митинг эмес бул. Бул деген ошол Шинжаң баягы районунда болуп аткан ошондой зордук зомбулук боюнча чыгып атабыз. Мүмкүн ошол боюнча биздин кошуна өлкө кабардар эмес чыгар. Жана ошол Кытайдан келген инвесторлор ошо Кыргызстанда жүргүзгөн баягы саясаты да туура эмес болуп атат. Ошол биздин чиновниктерди баягы коррупциялык бир системалар менен иш алып барышып, ошол жанагы ТЭЦ боюнча да мисалдарды келтиргенбиз. Ошо жанагы жөнөкөй бир кычкачтын $600 чейин чыкканы, ошо камералардын $11,000–14,000 чейин чыкканы, бунун баары ошол Тибей компаниясы менен кыргыз чиновниктердин ортосундагы мамилелердин улам чыгып атат да. Ошонун баарын мисал келтиргенбиз. Бирок мен айтайын дегеним, биздин митингден кийин көп өтпөй эле ошо биз кабар алдык, Кытайдагы жанагы 3 этапта камоого жүргөн экен. Биринчи этабы жанагы сакалчандардын баарын камалган экен. Экинчи этабы жанагы ар кандай бир топтор, уюшулган топторду баарын камакка алышкан экен. Үчүнчү этап болсо бул жанагы маданият тармагындагы тарыхчы, манасчы, ушулардын баарын камашкан экен да. Ошол биздин митингден кийин ошо биринчи менен үчүнчү топтогулардын көбү боштондукка чыкты деп атат да. Бул боюнча биз атайын этникалык кыргыздар дагы биз менен чогуу митингге чыгып, ошолордо акция өткөзүп атпады беле? Алар менен байланышканда алардын аталары, туугандары бүгүнкү күндө азыр боштондукта экенин айтып атат да ачык эле. Андан тышкары ошо жана маданият тармагындагылардын баары бүгүнкү күндө чыгарылыптыр. Эми бул эмне деген нерсе? Бул деген ошол Кытай эл республикасы деле ошол биздин ошол митингге кандай бир реакция кылып, ушундай бир жолго барды деп ойлойбуз. Себеп дегенде Кытайга деле Кыргызстандагы тынчтыгы керек. Анткени баягы кошуна өлкө болгондон кийин кошунаңдын жашоосу жакшы болсо, же кошунаң тынч жашаса, сенин дагы коопсуздугуң да ал. Мындай мисал алганда өзүңдүн эле кошунаң эгер баягы туура эмес жолдо жүрүп, баягы туура эмес болсо, сен баягы дарбазаңды эмени заборуң бейик көтөрүп аябай эметет эмессиңби? Ошол сыяктуу эле Кытайга дагы биз баягы бир тынчтык өлкөсү керек деп ойлойм да.